көйгөйлөрчү өзү көйгөй дагы өтө кичинекей көйгөй болушу мүмкүн да, аны биз өзүбүз татаалдаштырып көйгөй кылып берген болушубуз мүмкүн. Мен бир окуяны айтып берейин да. Илгери эки таанышым чогуу сүйлөшүп отурганбызда, эки таанышым бир нерседен араздашып, талашып, урушуп кетишти да. 2 саат урушту, 2 саат талашты да. Анын сөзүнүн акырында жанагылар аябай чарчады окшойт, биз дагы аларды ажыратпай койдук. Экөө аябай жаман сөздөр менен урушуп, анан акырында чарчашты окшойт. Чарчап отуруп туруп, жакшы эле достор да. Токточу эми, биздин талашыбыз эмнеден башталды деп туруп, өздөрүнүн талашынын башталган себебин аныктай албай коюшту да. Демек, кээ бир учурда биздин уруша турган, мындай кээ бирде конфликтке бара турган нерсебиз деле кичинекей болушу мүмкүн экен. Бирок ошону кээ бирде өзүбүз чоңойтуп берет экенбиз да, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен мен муну бир-эки көнүгүү аткарайын. Кана сиздерден суранып кетейин. Атайын башынан айтып коеюн сиздер менен. Эгер мүмкүн болсо, мындай барак алып алсаңыздар жаныңыздарга. Ушул 2-3 нерсе жазабыз азыр. Бир интерактивдүү болсун ушул биздин эмебиз, семинарыбыз. Бир-эки барак алып алсаңыздар, биринчи баракка жазууну баштайбыз азыр. Жаныңыздарда барак болсо алып алыңыздар. Мен атайын даярданып, ушул бир көнүгүүлөрдү атайын интерактивдүү болсун деп сиздер менен чогуу аракет кылып атабыз. Ошого уруксат этсеңиздер, барактар менен жазып. Кана, эгер даяр болсоңуздар, биринчи баракты мындай кылалы. Көнүгүүнүн биринчи бөлүгү. Даярсыздарбы? Анда баштадык. Өзүңүздүн ойлорду жазасыздар. Бул баракка мен сиздерден сурап кетейинчи. Өзүңүздүн 3 проблемаңызды жазыңыздарчы. Албетте, азыркы учурдагы бул вирус проблемасы баарыбыз үчүн проблема болуп атат, аны эмес. Андан башка 3 көйгөйдү жазыңыздарчы. 3 көйгөй, жоком корчулооңуз, корккон нерсеңиздерди жазыңыздар ушу баракка. Мен мүмкүн болсо 1 мүнөт гана убакыт берейин, аны тез-тез жазсаңыздар, себеби мындай тез-тез карайлы. Жакшы, мен Мурат агайды көрүп турам. Ошо сиздин агайдан ориентир алып. Мурат агай бүткөн болсо, башкаларды дагы кийинки деп айта берейин анда. Бүттү окшойт, абдан жакшы. Анда эмесе, урматтуу жердештер, ушул кагазды мындай колуңуздарга аласыздар. Колуңуздарга алыңыздар жазган баракты. Колуңуздарга. Мурат, кана сиз баштап бериңиз. Колуңузга алыңыз баракты. Мындай кылып колуңузга көтөрүңүз. Анан буну 2 бүктөйбүз. Бүктөп туруп, көрүп турайын мен. Дагы бир жолу бүктөңүз. Бүктөгөндөн кийин, урматтуу жердештер, баракты бир нече жолу бүктөгөндөн кийин, мүмкүн болсо, мен сиздерден суранып кетейин. Ушул баракты колдон келсе аябастан жыртып салыңыздарчы. Кана, кичинекей бөлүктөргө бөлүштүрүп жыртып салыңыздар. Мурат жырта бериңиз. Жырткандан кийин бул баракты сиздер анан кийинчерээк чыкканда жана таштачу жерге таштап коесуздар. Азыр арыраак алып коюп туруңуздар. Буну менен эмне демекпиз? Ушуга окшогон көйгөйлөрүбүз жок болсун, алыс болсун. Чоң рахмат. Бизден алыс болсун көйгөйлөрүбүз, алыс болсун. Эми урматтуу жердештер, кийинки дагы бир баракты алыңыздар. Bir barak alыңыздар, мүмкүн болсо. Чоң рахмат, тынч дагы болуп калды, жакшы. Дагы барак. Бул баракка эми 3 жакшы ойду, максатты жазыңыздарчы, сураныч. 3 нерсени жазыңыздар, сонун нерсени жазыңыздар. Өзүңүзгө тилек, максаттарды жазыңыздар. Мисалы үчүн, быйыл той жасайм дейсиздерби, же машина алам дейсиздерби, же жанагы кинодо популярный кинолорго окшоп, быйыл сөзсүз турмушка чыгам, быйыл сөзсүз үйлөнөм дейсиздер, жазып коюңуздар. 3 жакшы нерсени, жакшы ойду жазып коюңуздар. Максатты, ойду, жакшы пикирди. Ана Мурат, мен көрбөй калдым, ориентир жасап аттым эле сизден. Анда эмесе, ушул 3 нерсени жазган болсоңуздар, азыр мен сиздерден сурап кетейин, жакшы пикирди жазган болсоңуздар, эми ушудан сонун кылып туруп, момдар уча турган оңой самолет жасаңыздар, учак жасаңыздар, Учак жасап туруп, биздин ой максаттарыбыз, тилектерибиз мүмкүн болсо
бийик уча берсин деп туруп маунтип учуруп кое алат. Эми интерактивдүү болгондон кийин макул урматтуу жердештер, уланта берели. Бул жерде мен дагы бир нерсени айтайын дедим эле, буну кийинкиде акырында кылалы. Азыр мен сиздер менен бир текстке келейин. Эми текстти мен сиздерге айтып берейин дагы, буну мен сиздерге атайын айтып берейин. Тынч болуп дейм да. Жакшылап кунт коюп угуп турсаңыздар, бул окуя мен өзүм дагы биринчи жолу окуганда аябай таасирленгем да. Ушул окуяга мындай башынан аягына чейин угуп турсаңыздар, анан аягында талкуулайбыз, эмне жыйынтык чыгардыңыздар деп туруп, баарыңыздар өзүңүздөрдүн комментарийди жазсаңыздар, акын мага жөнөтүп коет. Муну баштай берелик. Бул окуя мындай болгон экен. Жакшы сөздүн керемети деп котордук. Мага которгону менин досторум жардам беришти. Бул Миннесота деген штатта, Американын Миннесота деген штатында болгон окуя экен да. Мен өзүмдүн атыман айта берейин. Бунун автору башка бирөө болгон. Елена Хелен Хорсла деген аял болгон, ошонун атына жазылган. Миннесота штатындагы мектебиндеги сабак берип жүргөн кезим дейт алчы. Ошол убакта мен окуучуларымдын арасында бир Марк Эклунд деген эч 1000 адамга татыйт турган бир окуучум бар эле дейт да. Ал окуучум дейт, өзү класс шулпанда чоктончу экен да, бирок дайыма өзү тыкан жүрчү экен. Дегене жаны тынбачу экен да, ордунда отурбайт экен. Бирок болгон күнөөсү баягы биздин классыбызда дагы бар окуучулардай уруксатсыз дайым эле сүйлөй берет экен да, оозу тынбай сүйлөй берет экен. Анын эжекеси мен атыман айтып кое берейин. Эжекеси ошол аны тынчталбай кыйнала берет экен да, айласы кетет экен да. Баарынан да кызык жери, аны болду эми тынч отур дегенде, рахмат эжеке, мени оңдогонуңузга рахмат деп туруп, анан аябай таң калтырчу экен да. Ага үйрөнүп дагы калыптыр эжекеси. Күндөр өтө берип, баары да үйрөнүп калат экен. Бирок күндөрдүн бир күнү баягы баладан эжекеси жадап калат экен, сүйлөй берсе анан жадап калып туруп, баягы эжеке бир баягы жаш мугалимдердин бир катасы эмеси бар да, баягы балдарды жазалай берчү адаты бар го. Ага бир класста бир жазалоо үчүн экен да, Маркты карап туруп, Марк, үнүңдү бас. Эгер дагы бир жолу сүйлөсөң, сенин оозуңду скоштоп коем деп туруп катуу айтып коет экен да. Анан эмне болот экен? Бир 5-10 секундта эле Марк дагы сүйлөй берет экен. Эми карасаңыздар, сиздер мисалы үчүн балдар Помнишь, ты говорила о человеке сына, какой дельфин? Я тебе писала, и он сразу понял. дегенде эжекеси өзүнүн столуна келет дагы тартман ачып туруп, баягы алып туруп барып Марктын ооз скотч менен чыптап коет да, кайчып чаптап салат. Анан чаптагандан кийин эми кандай экен деп өзүнүн ордуна келейин деп туруп отурайын салган болот дагы, карап туруп жылмайып туруп кысып коет да. Ошондо эжекеси токтон албай барган Марктын оозундагы скотчтоп туруп, анан кийин колуман эмне келет дегенде баардык класстагы окуучулар кол чаба берет экен да. Ошондо эсте каларлык окуя болгон экен ошолордо. Анан бир өзү баягы скотчту алгандан кийин Марктын биринчи сөзү, рахмат эжеке, мени туура жолго баштаганыңызга деп жооп берген экен. Ошентип өтө берип, жогорку класска кетип, ал эжеке болсо башка окуучуларды окута баштайт. Бир нече жылдан кийин Маркты жана анын классташтары кайрадан окутуп калат экен да. Математика, жогорку математика сабак окутуп калганда, Марк деген жигит аябай келбеттүү, сымбаттуу, бирок башта сылык бала болуп туруп өткөн да. Анан бир күнү баягы эжекеси сабак берип атканда, жылдын аягы окшойт, жуманын аягы, жылдын аягы, окуучулар аябай бири-биринен чарчап, баягы теманы түшүнбөй, бири-бири менен ызырынышып, урушайын деп отурганда, эжеке бир нерсени ойлоп табат экен да. Ал эжеке кана эмес, барыңар өзүңөр актай барак алып туруп, өзүңөрдүн атыңарды ушул барактын жогору жагына жазгыла дейт экен. Балдар таң калып өздөрүнүн аттарын жазса, эми силер ошол барактарга ар бириңерге бир жакшы ойду, жакшы пикирди, комплиментти жазып койгула дейт экен да.
баягы балдар таң калышып, бул эмне деген эжеке эмнени баштады деп туруп, математика сабак болсо деп туруп, анан бирок баарына жагып, ар биринин тушуна, аттарынын тушуна бардыгы кезек-кезек менен келип туруп, ар бир балага өздөрүнүн жакшы пикирлерин жазып коюшат экен да. Мактап, бир комплимент айтышып. Ошондо акырында эжекеси бардык кагаздарды чогултуп алат экен дагы, анан үйүнө алып барып туруп, үйүнө бүткөндөн кийин эртеси келип туруп ошо балдарга таркатып берет экен. Сабактан чыгып кетип атканда кадимкидей эле Марк, рахмат эжеке, мени бир жакшы нерсеге окутканыңыз үчүн деп чыгып кетет экен. Ошентип, ишемби күнү ал үйүндө баарын жазып туруп, дүйшөмбү күнү эжекеси сабакка келет экен. Баягы ар бир балага жакшынакай иретке киргизип жазып туруп, анан биринчи күнү келип таркатып берет экен. Таркатып бергенде балдар да аябай жакшы пикир кылат экен. Алар көрүп алып, ай, мен ушундай жакшы жактарымды көрүшөт экен да, мен эч нерсе ойлободум эле, менин балдар жакшы деп көрүшүп, жакшы жактарын билишет экен да деп туруп, аябай баарына сүйүнүп, кайра окушуп, бири-бири менен талкуулашып, ушун сүйүнүп калышат экен да. Баягы жакшы сөз жан эргитет дегендей, досторунун, классташтарынын жазгандарын көрүп алышып, балдар сүйүнүп калат экен. Анан эжекеси билбейт экен, ал барак жөнүндө кийин алар сүйлөштүбү, сүйлөшпөдүбү, билбейт экен. Башкысы эжеке эң негизгиси өзүнүн максатына жетиптир да, балдар кайрадан ынтымак болуп, бири-бирине болгон мамилеси жакшы болуп, бири-бирин баалай башташат экен. Ошентип балдар мектепти бүтүп кетишет экен, окуучулар. Бир нече жыл өтөт экен. Бир нече жылдан кийин ал эжеке башка шаарга жумуш менен кетет. Анан кайрадан өзүнүн шаарына келгенде атасы менен апасы аэропорттон тосуп алат экен. Аэропорттон тосуп алып машина менен үйүнө баратканда атасы менен апасы адаттагы эле аны муну сурап, ал акыбалды сурап, баарын сурашып, анан бир убакта мындай атасы да апасы да сүйлөбөй жымчыт болуп калат экен да, эч ким сүйлөбөй. Анан жана эжеке эмне болду деп туруп таң калып калганда, апасы атасына мындай белги берет экен да, ишарат кылыпчы. Анан атасы кадимкидей бир серьезный, маанилүү нерсе айтардын алдында тамагын мынтип кырып алчу экен да, деп. Анан эжеке билет экен, атасы дегенде өтө бир олуттуу нерсени көбүнчө айтат эле деп туруп даярданып калат экен. Эмне болду дегенде атасын караса, ошол адаты менен атасы мындай дейт экен. Кечинде Эклундтар чалышты. Эклунд деген ошо Марктын семьясынын бардыгы үй бүлөсү Эклундтар да. Кечинде Эклундтар чалышты деп айтат экен. Эч нерседен кабатыр болбогон эжекеси айтат экен. Чын элеби? Качандан бери мен алар менен байланыша элекмин. Кантип атышыптыр? Марк дагы кандай болду экен? Чоң эле жигит болуп калса керек. Десе атасы кадан келген деп айтат экен. Марк согушта каза болуптур. Эртең сөк узатуу болот экен. Ата-энеси, эгер сенде мүмкүнчүлүк болсо, келсең айыбдан жакшы болот деп ата-энеси суранышты дейт экен. Ошондо эмне болот экен? Атасы Марктын көз жумганын айтканда, эжеке айтат экен, ошол учурда менин түп бардык дүйнөм өзгөрдү дейт да. Ошол жерди кайсы айткан жердин километрден азыр дагы мен айтып берем дейт да. Анан эртеси ошол эмеге барат. Жана сөк узатууга эжекеси барат. Сөк узатууга барып, жанагы табытта жаткан Маркты көрүп, Марктын аскер кийиминде жатканын көрүп, ушунчалык абдан сулуу болуп, баралына келип калганын көрүп алып туруп, канчалык өкүнүп, кусап, ыйлап алат. Ошол учурда эжекеси айтат да, эгер менде ушул өзүмдө ыктыяр болгондо, дүйнөдөгү бардык скотчторду алып салып, ушу Марк эгер бир дагы сүйлөсө кана деп туруп, ошондо баягы скотч менен оозун жаап койгон экен да. Ошол учурда чиркөөдө болуп атат да, бул Америкада болгондон кийин чиркөөдө Марктын досторунун баары келет экен. Ал жерде ушул сөк узатуу болуп, ошол учурда жамгыр дагы жаап турат экен. Мындай ушундай эме кылгандай, ушул дал келгендей ушул эмеге. Сыйынуу аз эми бүткөндөн кийин анан баары таркай баштат экен. Ошол учурда баягы Маркты узатканы келген эки жоокердин бирөөсү басып келип туруп, эжекесине айтат экен. Эжеке, саламатсызбы? Математикадан берген мугалими сиз болосузбу? Ооба десе, сиз жөнүндө Марк абдан бизге көп айтчу эле. Дайыма сиз жөнүндө айтат эле деп айтат. Ошондо эжекеси дагы Марк жөнүндө дагы ойлоп калганда, бардык классташтары Чак деген Марктын классташынын үйүнө тамактанууга жөнөшөт. Албетте, ал жерге бардык классташтары барат, Марктын ата-энеси дагы барышат, баары ошол жерге барышат. Ошондо баягы Чактын үйүндө мындай тамактанып отурган учурда Марктын ата-энеси эжекеге келет дагы, сизге бир нерсе көргөзөйүн дедик эле. Бул Маркты өлтүргөндө анын капчыгынан, чөнтөгүндөгү капчыгынан ушул кагазды таап алышты. Балким сиз аны таанып жүргөн болсоңуз керек, карап көрүңүзчү дейт. Ошондо карап көргөндө эжекеси дароо эстейт.
жанагы балдарга жаздырган бириңер мактагыла деген классташтардын баары мактаган кагаз сап-сары болсо дагы көп убакыт өткөндө ошол Марктын чөнтөгүндө бүктөлгөн бойдон чөнтөгүндө сакталган экен. Саргарга ошол саргайып калган эски кагаздардын бөлүктөрүн этият кылып алып, эмне кагаз экенин билет дагы, анын кагаз Марктын классташтары жазган кагаз экенин көрүп туруп, эжекеси аябай толкунданып ыйлап алат. Ошондо Марктын апасы айтат: "Сизге чоң рахмат. Өзүңүз көрүп тургандай, бул кагаз Марк үчүн абдан маанилүү экен. Ал аны аздиктеп сактап жүргөн экен" дейт да. Ошол учурда Марктын башка классташтары дагы чогула баштайт. Ал жактан келет, бул жактан келет, баары өзүнчө мактана баштайт. Ал кагаз менде дагы бар. Ал кагаз керек болсо менин столумда десе, бирөөсү айтса, башкасы айтат, биздин үйлөнүү альбомубузда бар ал деп туруп, баардыгы өздөрүнүн кагаздарын мактанып көргөзө башташат. Ошондо жанагы Вика деген классташ болсо, ал сумкасынан аңтарып отуруп, сумкасынан таап алат. Ал айтат: "Бул кагаз менин дайыма жанымда жүрөт. Себеби ал андай тизме биздин баарыбызда сакталып жүрсө керек" деп туруп, ошол баардыгы өздөрүнүн жазгандарын эстейт экен. Ошондо эжекеси отуруп туруп, бир аз ышыктап, ыйлап калат экен да. Буркурап ыйлап. Эмне үчүн ыйлайт? Ал Марк үчүн, жана аны такыр эч качан эми көрө албаган достору үчүн ыйлап калат. Ыйлайт экен да. Буну которгондор, ушуну менин бир коллегам бар, Рухеште иштеген Жетиген Асанбек деген мыкты кызыбыз бар. Экөөбүз которушка аракет кылдык аңгысында. Эми сиздерден сурап кетейин. Мүмкүн болсо ушул жерден акын кандай кылсак? Мен бул макаладан ким кандай жыйынтык чыгарат деген мен суроо таштайын. Анан каалоочулар эме кылса болот да, ушул жерден же жазып койсо, же бир-эки катышуучуга мүмкүнчүлүк берсек, микрофондон сүйлөп, мындай жакшы пикирлери болсо бөлүшүп кетсе ушул жерден. Акынбек? Макул агай, угуп атам. Эгер болсо, эгер каалоочулар болсо эме кылса болот. Суроо берип. 2 мүнөт убактыбыз бар экен, анан 2 мүнөттөн кийин тыныгуудан кийин башка көнүгүүлөр бар, ошондо аткарабыз. Эми ушундай макаладан эмне жыйынтык чыгарабыз, ар бирибиз өзүбүзчө ойлолойлук. Бул жерден мен өзүмдүн оюмду сиздерге таңылабайм. Будан эч нерсе деле айтпайм. Будан ушундай кылышыңыздар керек деп туруп. Ар бирибиз дүйнөбүз башка да. Ошон үчүн сиз өзүңүз эмне жеке жыйынтык чыгарат деңиз, ушуга ошол окуядан да. Акын, өзүңүз баштап берсеңиз. 1 мүнөттөн аз убакыт калды, Акын. Агай, бул макаладан жерде отурган агайлардан эмне сурасак, кандай дейсиз? Мен немелерин жандырайын. Ооба, азыр бирок жарым мүнөттө бүтүп калат да. Ооба. Ты знаешь, что здесь не имеет значения. Урматтуу агайлар, эжейлер, эгер мүмкүн болсо, эгер суроону жазсаңыздар да болот, или берсеңиздер да болот да. 1 мүнөттөн кийин убактыбыз бүтөт. Агай, мугалим катары мен бул макаладан аябай жакшы таасир алдым. Жакшы сөз, биз жасаган иштер демек балдардын жүрөгүндө өмүр бою сактала тургандыгына ишендим. Ошон үчүн биз балдарга жакшы гана жагыбызды көрсөтүп, деги эле жакшы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылып керек. Ал кандай кабыл алуусу алардын сактоосу, жакшы нерсени сактоосу өздөрүнө гана эме экен да, ушундай өздөрүнө гана таандык экен. Себеби балдар баары сактап жүрүшүп атпайбы? Ошон үчүн балдар баары сактай турган деңгээлдеги бир нерсени мен мугалим катары мен табышым керек экенин бир жыйынтык чыгардым. Аябай жакшы. Аябай жакшы. Мен сурап аябай жакшы, биздин азыр записибиз бүтүп калат. Аябай жакшы. Мен дагы бир нерсени кошо айтып кетет элем. Мен кандай bundan жыйынтык алдым? Мен ошол эгер бирөөгө жакшы сөз айтайын деген болсоңуз, арбирибиз ар кандай жыйынтык чыгардык да. Мен айтып өтөт элем. Бул макаладан мага эң таасир бергени эч нерсе бул түбөлүктүү эмес. Ошон үчүн бири-бирибизди барктайлы, баалайлы, жаман сөздөн алыс бололу. Мүмкүн болсо мактайлы, мүмкүн болсо ыраазычылыкты айталы. Ушуну айтып кетет элем да. Биз кээде мындай убакыт өткөзүп, айтпастан жүрө берип, анан ошону жакшы мактап айтып калбадым деген өкүнүчтөр болбосун деген жыйынтык чыгарып туруп кийинкиге улайын. А бул жерде журналисттер жакшы кабарларды көбүрөөк жазса деген видеону мен аны жөнөтүп коем. Ушунда көрсөңүздөр, негизинен журналисттер аябай алардын кызматы, алар жакшы материал жасаса, көптөгөн адамдар көрөт да. Бирок жакшы материал дегенде көбүрөөк бир проблеманы алып чыкса, өтө көйгөйдү алып чыкса, ошону көбүрөөк көрөт да. Ошон үчүн журналисттер дагы алар өздөрүнүн акчасын керек да. Ошон үчүн көбүрөөк
ошол учурда бул видеону карасаңыздар, жакшы нерсени жазсак, ошол жакшы нерселерди алып чыксак, журналист катары, ошол дагы жакшы нерсе алып келет деген сөз бар экен да. Эми азыр ушул азыркы учурдагы мына вирус болуп аткан учурда бизге ушундай бири-бирибизге көмөк болгон, мындай бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрө турган жаңылыктарды да көбүрөөк бөлүшөлү деген менин ниетим бар. Азыр эми Танапистен кийинки урматтуу кесиптештер, мына экинчи бөлөккө келдик. Экинчи бөлүктө мен бир-эки идеяларымды айтып кетейинчи. Жакшы сөздүн күчү жөнүндө бул көптөгөн адамдар буга маани берип келгенде, кыргыздын кыйын ойшулдары маани берген көптөгөн макал лакаттар бар, учкул сөздөр бар, жакшы сөздүн мааниси, пайдасы жөнүндөчү. Бирок азыр ушул жерде илимий бир-эки экспериментке токтоло кетейин. Бирөөсү бул көбүңөр тааныш болушуңуздар мүмкүн. Бул жакшы сөзгө, үйдөгү болгон жакшы мамилеге, жакшы аурага керек болсо гүлдөрдүн дагы таасири бар экен да. Үйдө биз өстүргөн гүлдөргө дагы жакшы мамиле кылсак, гүлдөр жакшы өсөт экен. Гүлдөрдү уруша берсек, үйдөгү жаңжал болсо, ызы-чуу болсо, гүлдөр да өспөй коет экен да. Могу жерде ушуну бир кыскача видеону көргөзүп кетейин. Англис тилинде болот. Мен аны өзүм кыргызча которгонго аракет кылып отурайын. Көңүл буруп коюңуздар. Азыр 1 минут. Мен видеомду алып келе алайын. Так. Бул мага аябай жакшы таасир эткен видеолордун бирөөсү. Могу азыр мен улаймын дагы, анан кийин сиздер менен чогуу көрө беребиз. Так. Бул жерде биз айтып аткандай, биздин жакшы мамиледе болгонубуз, жакшы пикирде болгонубуз гүлдөргө кандай таасир берет деген видео экен да, эксперимент экен. Көңүл буруп коюңуздар. Көрүнүп атабы Акынбек? Көрүнүп атат агай, көрүнүп атат. Мен чоңойтпой эле коеюн ушул жерде. Бул IKEA деген компания эксперимент жүргүзүптүр да. Эгер жана кодулап катуу уруша берсек, гүлдөргө эмне болот дептир да. Эми баланы эстегиле. Баланы уруша берсең эмне болот? Же болбосо бири-бирибизди урушсак эмне болот? Ал эми гүлдү урушсак эмне болот экен деген эксперимент жүргүзүп көрдүк да. Бул окуучулар карап көрүңүздөр. Эки гүл окшош гүлдү ортого койду. Эксперимент кылып көрүштү да. Бул сабактын атайын эксперимент кылып көрүштү. Бул окуучулардын аз карап көрөсүңөр. Бирөөсүнө болсо аябай жаман сөздөрдү айтып, сен керек болсо чиригенсиң, сен керек болсо жашылдагы эмесиң дептир. Дагы бир гүлгө болсо, ай сен ушунчалык жакшына гүлдөп турасың, сенден аромат жытам турат деп мактайт экен да. Бирөөсүн урушуп, сөгүп атышат, бирөөсүн мактап атышат. Эми карап көрүңүздөр. 1 айдан кийин эки гүлдүн акыбалын караңыздар. Bir gül soğulup kurgap kaldı. Başka gül bolsa kulp vurup aybay jakşınak bolup ösüp atat. Жыйынтык карап көрүңүздөр. Бул эксперименттин жыйынтыгы боюнча гүлдөр дагы бизге окшоп, адамзатына окшоп эле алардын дагы сезими бар. Аларды дагы гүлдөргө дагы жакшы мамиле кылыш керек деген мааниде айтылат экен да. Албетте кээ бирлер айтышы мүмкүн. Койчу, ал адам эмес да, бул жөнөкөй эле гүл го, кайдагы эксперимент деп атат. Ошондойду текшерип көрүш үчүн мен сиздерден суранып кетет элем. Сиздер өзүңүздөр дагы эки гүлдү коюп туруп, бирөөсүн урушуп, кагып, 1 ай коюңуздарчы. А бирөөсүнө мактап, сен аябай жакшынакай гүлсүн, сен күнүгө бизге жакшы мындай маанай тартуулайсың деп мактаңыздар. Бирөөсүнө уруша бериңиздер. Балким ушуну дагы эксперименттин жыйынтыгында көрөсүздөр деп айтып кетейин. Дагы бир окуя бар, дагы бир эксперимент бар. Жыйынтыгында макталган гүл ошондой болуп туруп, мындай жалын жакшынакай болуп өсүп атат. Ал эми урушкан гүл, кодулаган гүл өзүнчө эле соолуп жок болуп баратат да. Дагы бирөөсү болсо, бул көбүңүздөр тааныш болушуңуздар мүмкүн. Бул Масару Эмото деген бул япониялык профессордун күрүч менен эксперимент экен да. Бул жерде күрүчтүн акыбалы менен сууга болгон мамиле. Эми айтып коебуз го, көп адамдар айтат, мындай өзүңдүн сырың болсо, эч кимге айтпай турган сырың болсо сууга айт деп коет. Суу дагы бизге баарыбызга эң керектүү бул зат го. Ошо суу менен эксперимент кылган экен да. Суунун таасири аркылуу эгер сууга дагы мисалы үчүн жакшы мактап, жакшы мамиле кылсаң, суу дагы жакшы турат.
же болбосо сууга жаман мамиле кылсаң суу да жаман мамиле кылат деп туруп, бирок профессор Эмото күрүштү алган экен да. Бул жерден мен чакан гана көргөзбөй, видеону көргөзбөй эле коеюн убактыңыздарды мен этият кылып. Бул жерде 3 банкага күрүчтөрдү салып туруп, суу коюп туруп, bir айдын ичинде бирөөсүнө мен сени сүйөмүн, мен сени жакшы көрөм деп айткан экен. Ал күрүч болсо өзүнчө жакшы жам берип, жит берип, өсүп өнө баштаптыр да. Ал эми жанагы мен сени жаман көрөм деген гүл, мен сени жек көрөм деген күрүч болсо, ал болсо карайып, өзүнчө капкара болуп калыптыр жана күрүччү. А дагы bir банкага болсо, ага көңүл дагы бурбай коюптур да, карабай коюптур профессорчу, эксперимент кылып атып. Карабай койгон экен, ал күрүч чирий баштаптыр. Демек карап көрсөңүздөр, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм деген күрүч өзүнчө жакшынакай болуп өнүп, өсүп өнүп аткан болсо, жек көрөм деген карайып аткан болсо, эч көңүл бурбай койгон баарынан жаман экен. Балага көңүл баланы ойлосок, эгер баланы жакшы көрөм десек, бала өзүнчө сүйүнүп, бүтүн дүйнөсү толук болуп, бала өзүнчө жакшы өсөт экен. Ал эми баланы уруша берсек, жек көрсөк, ал баары бир эмеде болот экен, тескери таасири болот экен. Бирок балага көңүл буруп атабыз да, урушсак дагы, ай сен кошунанын баласындай болуп, жакшына туруп, эртең туруп алып, тиги койлорду карабайсыңбы деп баары бир урушуп атабыз да, көңүл буруп атабыз. Эң жаманы көңүл бурбай койгон бала экен. Көңүл бурбаган бала ушул күрүчкө окшоп чирий баштайт экен. Демек биз жыйынтык чыгарсак, балага дайым көңүл буруп, аны менен сүйлөшүп, баарлашышыбыз керек экен. Кийинки слайдка өтө берели. Өзүңүздөр бул экспериментке сындагандар да көп. Койчу, андай болбойт да. Менин экспериментим керек болсо андай болбойт да дегендер да бар. Күмөн санагандар, пессимисттер бар. Мен сиздерге сунуш кылайын. Буну дагы 3 банкага салып туруп, бирөөсүн мактаңыздар, бирөөсүнө ошо жакшы көрөм деп айтыңыздар. А бирөөсүнө болсо урушуңуздар, болбогон сөздөр менен тилдеңиздер. А бирөөсүнө болсо көңүл бурбай коюңуздарчы. Балким bir aydan keyin bir özgörü boluptur. Anan sizler oşo eksperimentin жыйынтыгын айтып бересиздер. Эми акырында сөзүмдүн жыйынтыгында, бүгүнкү сиздер менен баарлашуунун жыйынтыгында өзүмдүн сунуш пикирлерим, албетте бул окуган китептерден алынган, бул Дүшен агайдын эле пикирлери эмес, ар кандай турмуш тажрыйбамдан, окуган китептеримден алган сөздүн күчү, сөздүн пайдасы тууралуу бир нече нерселерди айтып өтөйүн. Биринчиси, бул комплиментти көбүрөөк айтсак, мактоону көбүрөөк айтсак. Кээ-биркилер айтат да, сен бирөөлөрдү эле мактай бересиң, ey, койчу, болор болбоско мактай бересиң дейт да. Мен айтат элем, жок. Аянбасак, мактагандан, комплимент айтуудан аянбасак да, бирөө жарымды күттүрбөй эле. Мындай бирөө жакшы нерсе жазса, ошону күттүрүп, анан коюп туруп мактабастан, дароо ыраазычылыкты билдирип айтсак. Анан бирөөнүн жакшы жактарын байкасак дагы, аны дароо айтсак, тартынбасак, аянбасак, мындай менин бир нерсем кемип калат деп эстен мактай берсек да, ушу мактаганды үйрөнсөк, эч аянбастан мактаганды үйрөнсөк да, комплимент айтканды көбүрөөк айтсак. Анан ошол комплимент алган адамдар чоң абдан ыраазы болсо да, бул биринчиси. Экинчиси, эгер бирөө мактап аткан болсочу, урматтуу жердештерим, ошол мактаганды да кабыл алганды билсек да, дардайып кетпесек, же болбосо жанагы кой, ушул мени бекер эле мактап аткан жок, ушунун артында бир нерсе бар. Эмне үчүн мактап атат деп адамды да мындай чек санап, күмөн санабасак да, мактаганда да кабыл ала билсек. Мисалы үчүн бирөө комплимент айтса, ушуну кабыл алганда рахмат деп ыраазычылык айта билсек да, мен кээ бирде байкап калам да, бирөө мактаса, кээ бир адамдарда ушундай адат бар экен да, ошо мактаганда бир нерсени көйлөгүн мактайбы, сумкасын мактайбы, машинасын мактайбы, ошону мындай өзүбүз атайын кемсинткенге аракет кылабыз да. Көйлөгүң аябай жакшы экен десе, буну мен мага бирөө подарка кылды эле. Же болбосо сумкаңыз аябай жакшы экен десе, ай муну секен ханттан алдым. Же болбосо ай сиздин костюмуңуз аябай жарашат экен, аябай поз алыпсыз десе, ай буну мен мага мен арзан алдым деп туруп, дайыма мындай кемчилик жагын айтат экенбиз да. Ошо кемчилигин жагын айтпастан эле рахмат комплиментиңизге, чоң рахмат деп айтып койсок аябай жакшы экен. Кийинкиси, эми эң маанилүү, буну баарыбыз жакшы билебиз, бирок буну аткарыш аябай кыйын да. Бул кечирип коюңуз деп айтып коюу эң кыйын экен. Башка элдерде деле кыйын, бирок өзгөчө кыргыздарда аябай кыйын экен да. Мен бизде кыйын экен. Кечирип коюңуз дегенчи, өзү кандай адам болсо адашабыз. Кээде адашабыз, ката кетиребиз, бирөөнү капа кылып алабыз. Бирок ошондо кечирип коюң дегенде эч айта албайт экенбиз да. Айткандан арданабызбы, же тартынабызбы, же кечирип кой десек бир жерибиз кемип калабы. Кечирип кой дегенде айта албайт экенбиз да. Мен таң калам ушуну. Эмнеге айт? Ушуну балким кечирип кой деп айтып койсок, көптөгөн конфликттерди чечип коет да. Мисалы үчүн,
мен жакында эле Бишкекке барганда мени бир таксист тосуп алды. Таксист экөөбүз биз машинадан чыгып туруп, анан чыгып туруп мен сумкамды салды дагы, эми машинага отурайын десек, анын жанына башка бирөө келип туруп, машинасын аябай жакын коюп коюпту да. Баягы жакын коюп койгон экен, баягы айдоочу бала ошто отура албай ататтыла. Тиги машинанын ээси келгенде, ай машинаңызды эмне жакын койдуңуз десе, ал аркы шылтоо айтат. Ай инем кечирип койчу дебестен, ал айтат, ай мен келгенде эч нерсе жок эле деп ушундай болбогон нерсени айтат да. Ошону эң оңою, ай инем кечирип койчу, мен шашып калдым десе, канча деген араздашууну, таарынычты, конфликттерди болтурбай коет да. Ушул кечирип коебуз дегенде үйрөнөлүчү. Ай көп айтканды, тартынбай айтканды үйрөнүп, көп маселелер кечирип кой десе чечилип кетет да. Келиңиздер кийинкисине. Кийинкисинде кечире билүү. Кечире билүү. Бул марттык деп коебуз да, жоомарттык. Бирөө кечирим сурасачы, ошону кечире билүү дагы кандай жакшы, а? Макул деп коюш, кечирдим деп коюш кандай жакшы. Бирок аны дагы кек сактап, узакка созуп, кечире албай жүрө бергендерибиз да бар да. Себеби кечирип койдум деген өзү эле баягы өзүң мындай жонуңдагы жүктү түшүрөт экен да. Мисалы үчүн бирөө кечирип кой десе, аны кечирдим деген өзүнчө сыйкылуу бирөө экен да. Ушуну дагы мынтип кечире билүүнү дагы аябай кечире билсек дагы баягы таарынычтар, араздашуулар жок болуп кетет деген ойдомун да. Ал эми дагы маанилүү дагы бир рахмат айт да. Эми кыйынчылыктарга карабай, мына жашоодогу жакшы нерселер рахаттануу. Мисалы үчүн менин бир жакшы досум бар да, анын атын айтсам баарыңыздар эле билесиздер. Ал кишинин бир жашоо девизи бар. Ал жашоо керемет дейт да. Канча жашоо керемет деп жашасак, алты саныбыз аман болгонго ырахат алып, ыраазы болуп туруп жашасак, бардык нерсеге. Бирок анан рахмат деп туруп бирөөлөргө айтканды билсек, бирөө жакшылык кылса рахмат айтканды, тамакка рахмат айтсак, досторго, жакын адамдарыбызга, асмандагы күнгө, кооз жаратылышка деги эле баарын айта берсек, демек рахмат айтуунун дагы аябай кереметтүү күчү бар экен да. Анан акырында, сөзүмдүн акырында айтарым, сөзүмдүн акырында бул деги эле биз мына африкалык адамдардын турмушунан мисалды келтирем. Бирок мен айтып өтөйүн, бул африкалыктар ошондой экен дегенде сиздер кыргыздар дагы ошондой элек деп айтып отуруңуздарчы. Себеби кыргыздар деле алардан айырмабыз жок эле. Бул азыркы африкалык эмес, илгерки африкалыктар. Мындай түшүнүк болгон экен да. Африкалыктарда бир убунту деген түшүнүк бар. Өзүңүздөр интернеттен карасаңыздар, убунту деген. Убунту деген мен адаммын. Сен болгон үчүн мен адаммын. Сиз адам болгонуңуз, сиз бар болгонуңуз үчүн мен бармын. Же болбосо экөөбүз чогуу бир адамбыз дейт да. Мисалы үчүн жанагы пандемия, жанагы вирус болгон учурда биринчи күндөрү байкадыңыздарбы? Кытайлыктар аябай кыйналган учурда биздин элибиз, башка элдер аябай башкача кабыл алышты да. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө кытайлыктардан отуруп калса жийиркенип, коркушуп мындай түрлөр болду го. Кыргызстанда эле болсо кээ бирлерибиз ай бол кытайлар жаман өздөрү көрүнгөн нерсени жейт, жакшы эле болуп атат ошого дегендер да барды да. Мен айтат элем, ошол учурда дагы айтып келгем да. Эгер Кытайдын проблемасы бул Кытайдын проблемасы эмес, ал биздин дагы проблемабыз. Алар маселесин чечип алсын. Алардын маселеси чечилбесе бизге дагы келет. Этият бололу деген сөздөр дагы айтылган да ошол учурда. Мисалы үчүн Австралияда канчалык миллиондогон токойлор өрттөнүп, миллиондогон мындай өзгөчө кызыл китепке кирген жандуу жаныбарлар жок болуп кетти да. Ошондо дагы биз Австралия алыс деп отурдук. Ал да Австралия алыс болгону менен Австралиянын көйгөйү биздин да көйгөйүбүз. Бул адам менен адам дегенди мен жыйынтыктап койсом, ушундай окуя болгон экен да. Африкага бир батыштан келген илимпоз аял барып сонун изилдөө жүргүзөт экен. Анын изилдөөсүнүн аягында ал аял мындай кылат экен да. Балдарга бир белек бергиси келет экен да, ыраазычылык билдирипчи. Анан белек бергиси келип туруп, атайын бир чоң сумкасына мындай момпо суйларды, конфеталарды толтуруп, анан балдарга алып барат экен. Алып барып туруп, ана балдар эми мен силерди бир жааштырайын. Силерге чейин биринчи келгендер, экинчи келгендерге мен силерге ушул конфеттерди беребиз деп айтат экен да. Ошондон анан кийин баягы өзү айткандай, бая балдарды тизип коюп туруп, африкалык кичинекей балдарды тизип коюп туруп, өзү алыс туруп, жанагы конфеттерди кармап туруп, ана эмесем чуркаңыздар деп команда берет экен да. Ошондо баягы илимпоз шок болот экен. Балдардын эч кимиси чуркабастан бардыгы чогуу бири-биринин колун кармап, чогуу маарага финишке чогуу басып келет экен.
Анан бардыгына конфеттерди бөлүп берип атпайбы? Тиги Илипос. Бөлүп берип, баягылар жеп отурса барып бир экөөсүнөн сурайт экен да. Эмне үчүн силер чуркабай койдуңар? Биринчи келсеңер көбүрөөк конфет алат элеңер да, мумпос алат элеңер десе, ошондо эмне дейт экен? Бирөөсү айтат экен да, балдардын бирөөсү. Эже кечиресиз. Эгер арабызда бирөөбүз биринчи келип момпосуйларды жеп аткан болсок, калгандар артта калып, жыгылып калып, момпосуйга жетпей калган болсо, анда бирөөбүз капа болгон болсок, башкаларыбыз кантип кубанабыз, кантип бактылуу болобуз дейт да. Муну эмне үчүн айтып атам? Кыргызда деле ошондой болуп келген, дагы эле боло берет. Бирок азыркы глобалдык дүйнөдө бир аз мамилелер да өзгөрүп кетип атат да. Бирөөнүн маселеси, ал бул менин маселем эмес деп туруп. Бирок менимче азыркы мына ушул вирус учурунда, бири-бирибизге көмөктөшүп, жардам бергендер да көбөйүп атат да. Мен айтат элем да, кыргыздар илгертен баштап эмне үчүн биз атам заман кылымдар бою биз мындай выживать этип, же болбосо жан сактап келебиз да, өзү жок болуп кетпестен. Себеби дайым бири-бирибизге көмөк кылабыз, жардам беребиз. Бирөөнүн эмеси турмуштан кыйналган болсо, башкалар жөнөтүрө албайт. Ага барып жардам беришет. Айтайын дегеним, ошол Африкадагы Убунту болобу, же кыргыздар жанагы боз үйдө отурган үй бүлөгө бирөө жарым кирип туруп, кирсем болобу, мага тамак берип коюңуз деп сурабайт эле го. Көчөдө бараткан адам кимдин үйүнө барса да токтоп туруп, ошол үйдөн баягы курсагың ачты дебей эле дасторкон жайып туруп тамак берүүчү кыргыздар бизбиз. Ошон үчүн айтарым сиздерге, дайыма бири-бирибизге менен мындай бири-бирибиздин көйгөйүбүз болсо жардам берип, ушундай жакшы сөздөрүбүздү айтып, чогуу эме кылсак, бул азыркы учурдагы бул вируска окшогон, пандемияга окшогон нерселер эч нерсе эмес. Биз кыргыздар алдыга жылай беребиз, bunday нерселерди жеңе беребиз. Мен ушул жерде сөзүмдү аяктасам, мына жерде 2-3 ссылкалар бар менде. Видеолорду, азыркы мен айткан видеолорду өзүңүздөр бош убакта көрүп койсоңуздар болот. Каалоочулар акынга айтып койсоңуздар, биз сиздерге ушул слайдтарды көргөзүп коебуз. Бул акыркысына да көңүл буруп коюңуздар. Акыркысы аябай жакшы видео да. Бул видео ушундай сонун видео. Кээде биз өзүбүздү кемсинтебиз да. Бул видеону көрсөңүздөр, өзүбүз жөнүндө дагы жакшы пикирде болушубуз керек. Өзүбүз жөнүндө өзүбүздү дагы жакшы ойлошубуз керек. Бул ушул видеону да көрүп коюңуздар деп мен суранып кетем. Акынбек, ушул жерде мен токтотом. Эгер биздин көрүүчүлөрдө болуп калса, мен жооп береге. Агай, чоң рахмат, аябай сонун болду. Суроо бар экен, мен да убакыт эметпейин. Датка Каракулова деген эжекебизден ачуулануу очоктогу кызып турган отко окшош. Ошол ачууланууну кантип жеңсек болот же ошол учурда кантип позитивге буруп жиберсек болот деген суроо бар экен бир. Ага жооп берсеңиз, ошого жооп берейин же даярданып турайынбы? Ошого аябай жакшы суроо экен. Мен өзүм деле мен өзүм жанагы өтө эле дайым эле ачууну жеңип, өзүм эң мыкты адаммын деген алалысмын. Бирок аракет кылам да өзүмдүн үстүнөн көп иштейм. Даткайым кызыбыз аябай чоң рахмат, аябай жакшы суроо да. Эгер ушул мен бир нерсени гана сунуштап калат элем, өзүм азыр тажрыйба манча. Ошол ачууланганда, биз ачууланганда дароо реакция кылбашыбыз керек экен да. Эгер сиздерге бирөө электрондуй почта менен бир кат жазган болсо, кээде биз дароо жооп беребиз дагы, ушуну ордуна коюп коеюн деп туруп. Анан кийин өзүбүз мындай аттиң деп калабыз да. Ошону мен сунуш кылат элем. Эгер бирөө жарым сиздерге жакпаган кат жазган болсо, ошону сиз алдыңыздар дейли, катты алдыңыздар, электрондуй почта, WhatsApp жооп берерден алдын бир жарым саат сыртка чыгып айланып, сыртка чыгуу азыр мүмкүн эмес. Бир жарым саат, 1 саат айланып келиңиз деп туруп, кайрадан окуңуздар эле. Ошондо баягы башкача окуйсуздар да. Дароо реакция кылганда биз азыр ачууга берилип кетип туруп, башкача өзүбүз өкүнүп кала турган жооп берет экенбиз да. Ошого шашпасак. Менде көп жолу болду. Баягы катты алып туруп, бул эмне мындай жазып атат? Эмне өзүнчө эле мындай болуп атат деп туруп, анан кийин барып кайра келсем, ал жерде эч нерсе деле жок экен, жакшы эле кат экен. Буга мен мындай жооп берсем болот экен деп жазсам, демек канча деген мен конфликтти алдын ала алып коюп атам да. Ошондой эле мына түзмө-түз сүйлөшкөндө дагы эгер ошол сиз айткан аябай туура, кээде ачууланганда болбогон сөздөр айтылып кетет. Биз каалабаган нерселерди аткара беребиз. Ошондо мен айтат элем, өзүбүздү бир аз басып туруп, мындай кетири басып туруп, башка нерсе менен адайык болуп кетсек, анан ойлонуп туруп, анан кайрадан келсек маселеге, маселе андай катаал болбосо керек дейм да. Ушул менин жообум. Агай, чоң рахмат. Сиз слайдты өчүрүп экранга келсеңиз деп суранып атат өзүңүз. Макул, мен сонун болду. Агай, экинчи суроо Минакан Чалова деген эжекебизден экен. Чоң рахмат, Дүйшөн кыргыздарга тиешелүү жакшы ойлорду айттың.
өзгөчө рахмат айтуу менен кечирим суроо жана кечирүү жөнүндөгү ойлор мактоо деген сыяктуу биздин менталитетке туура келди. Ошол жөнүндө ошол нерсени дейт биздин менталитетке туура келди. Ошону жоюунун жолдорун кантип изилдеп көрдүңүздөрбү деген суроону бериңиз. Минакан эжеке Минакан Күрүшбековна аябай мыкты кызыбыз. Мен жооп беришке аракет кылайын. Тилекке каршы мен өзүм изилдөө жүргүзгөн жокмун. Себеби менин изилдөө тармагым бул жалпы эле билим берүүнү реформалоо болуп эсептелет. Бирок бул темада мен өзүмдүн тажрыйбама гана таянам көбүнчө. Анан окуган китептериме, билген тажрыйбама, бүгүнкү темадан дагы өтө күчтүү психологдор болушу мүмкүн. Аларга мен айтып жаткан нерселер өтө примитив көрүнүшү мүмкүн. Бирок мен ушу чыгып атканым атайын ушул азыркы учурда баарыбыз эле дүйнөнү карасак эле жанагы дүйнөдө адамдардын саны өсүп атат, андай болгондордун саны өсүп атат, ооруп аткандардын саны өсүп атат деп эле көңүлүбүз чөккөндөр бар да. Ошон үчүн бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айталы, жакшы пикирди айтабыз деп туруп мен атайын ушу теманы тандап алдым да. Ал эми тиги кечирип коюңуз, же болбосо кечире билүү, рахмат айтуу Кыргызда изилтеле болуп келген. Азыр деле бар. Бирок кээде жанагы шек саноолор болот, кээде мындай ыраазычылык айтсам тиги эмне деп ойлойт, жана патхалим болуп атат өзүнчө, бул туура эмес деп коет, ашыкча мактасам ал дагы жаман ойлоп калбасын деп туруп өзүнчө тартына беребиз да. Мен ойлойт элем ошондой тартынуулар азыраак эле болсо, эгер чынында бирөөнүн жакшы жагын байкаган болсоңуз, жакшы аракетин байкаган болсоңуз, аны азамат сен ушуну жакшы кылдың, же болбосо бирөө мындай колунда жок адамга жардам берип аткан болсо, ай сен ушуну аябай жакшы кылдың, азаматсың деп койсок, баягы адам дагы сүйүнүп калат дагы, демек кылып аткан иши дагы мындай туура болгонун өзү дагы мындай башка бирөөлөрдө көңүл бургандай болуп калат да. Ал эми кечирип коюу, кечирип коюңуз деген суроо бул өтө эле кыйын суроо да. Мен ушуну кайта айтып өтөт элем, ушул Кыргызстанда деги эле мурдагы союз өлкөлөрүндө азыр кечирип коюңуздун ордуна опузалоо, мен күзүр болсом, мен башкаларды кыйын болсом, керек болсо балдарымды тарбиялап, сен бирөөнүн баласын бир койчу дегендин ордуна кечире билгенди, кечирип коюңуз дегенди. Мисалы үчүн Канадада жүргөндө ушундай эле да. Мен мисалы үчүн баягы бирөөнү мен сүзүп кетсем кокусунан колум менен, ал менден кечирим сурайт. Таң каласың да, эмне үчүн кечирим сурай десе, ал айтат, мен сенин жолуңда болуп калбадымбы дейт да. Анан баягы көптөгөн маселелер оңой чечилип кетет да. Ошондой эле мисалы үчүн азыр карап көрүңүздөр, мен Бишкекте баратсам, жамгыр жааган болсо, жолдун кээ бир жеринде көлчүктөр бар дейли да. Мен көлчүк менен этият болуп зорго баратсамчы, алды жактан бирөө келаткан болсо, эми сылык болуп туруп, ушул бирөө өтүп кетсин деп туруп мындай артка чегинип турсаңыз, жанагы киши рахмат деп койбостон мынандай кыйынсып өтүп кетет да. Же болбосо бирөөгө эшикти мындай ачып койсоңуз, ай сен жакшы кылдың, ыраазычылыкты билдирип койбостон, мындай как будто анын милдети катары өтүп кетебиз да. Ушундай нерселерди Минакан көбүрөөк колго алсак да, бирөө сизге жакшылык кылган болсо, ай туура кылып атасың деп койсок, ошо менимче жакшы таасир береби деген ойдомун да. Рахмат агай, дагы бир суроо Эрнис деген агайыбыздан экен. Чоң рахмат агай, жакшы болду. Агай, ушул адамдык баалуулуктарды жалпы журтка жайылтууда эффективдүү методдордун жол жоболорун сунуштай аласызбы дейт. Мен эң биринчи эле суроо түшүнүктүү болду. Абдан түшүнүктүү, абдан жакшы суроо экен. Буну ушундай нерселерди кантип жайылтабыз дегенде, мен эң биринчи нерсени айтат элем, үлгү болуу да. Үлгү болуу, өзүбүздүн окуучуларга, студенттерибизге үлгү болсок, ошолор туура таасир алса, себеби аларга башка терс үлгүлөр да болуп атат да. Мисалы үчүн, же болсом сиз ага туура жол баштабасаңыз, башка бирөө болсо, башка туура эмес жолду да баштап атат да. Мисалы үчүн, бирөөнү төбөсүнө бир койсоң, анда сен кыйынсың деген дагы эмелер болуп атат да, жол баштагандар. Андай туура эмес. Бул адамдык жалпы баалуулукка деп туруп туура жолго баштасак, анан эң жакшы үлгүсү бул пайгамбарыбыздын дагы эмеси. Эң жакшы методу бул өзүбүздөн баштап туруп үлгү кылып койсок, менимче ошонусун айтат элем. Үлгү эң жакшы нерсе. Мисалы үчүн сиз кылган нерсени эле башка бирөөлөр көрсө дагы, анан демек андай кылды. Демек бул жакшы нерсе турбайбы дейт эле да. Мен ушуну айтып өтөлөм азырынча. Рахмат агай, дагы бир суроо мактоо боюнча дейт. Жазгүл деген эжекебизден экен. Кээ бир адамга мактоо жарашпайт деген сөз бар го. Ошону чеги менен айтууну жана кабыл алуунун жеңил жолун айтып бере аласызбы дейт.
Жазгүл бул сөздү бул темада менимче Жазгүл деген кызыбыз сиз өзүңүз жакшы жооп берсеңиз керек эле мага караганда. Мен өзүм дагы кээде кыйналып калам бул. Эми албетте мактоо дегенде билебиз да, мактоо дегенде мактоо эмес, ачыкча мактоо эмес, ыраазычылык деп коелу да. Мисалы үчүн бирөө ыраазычылык билдирсе, демек аны менен мындай көп кетпестен, демек мен кыйын экенмин деп туруп эме кылбастан, дагы эле өзүбүзгө бул аванс катары көрсөк да, демек бирөө жарым сиздин жасап жаткан нерсеңизди баалаган болсо, демек бул дагы келеркиге дагы аванс, ушудан дагы жакшы болушум керек деген алдыга умтула бериш керек да. Адамда качан эме болушу мүмкүн? Текеберчилик пайда болгондо, мен баарын билем дегенде, мен баарынан кыйынмын деп бой көтөргөндө, эмне үчүн Борбордук Азиянын илгерки орто кылымдардагы алымдары эң кыйын болгон? Себеби алар көп окуса дагы дайым сылык болгон да. Мисалы үчүн бир нерсени окуп алып туруп эле мен баарынан кыйынмын, мен ушунча китеп окуп койдум деп туруп баягы адам ушинтип өзүнчө эме кыла баштаганда, мындай текеберчилик пайда болот дагы, анан баягы ошо көнүп калат да мактоого дагы. Бирөөлөр мактап туруп, менде эч кандай проблема жок деп туруп, өзүн өзү алмаштыргыс мындай кендеден да улук көрүп калат да, ошондо туура эмес нерсе кетип калат дейт да. Жазгүл, мен сиздин сурооңузга канааттандыра жооп бере албай калдым, ошон үчүн карызмын. Рахмат агай, негизи жалпы суроолор аябай эле көп келип атат. Мен окуп жетишпей атам. Баары эле ыраазычылык, рахмат. Ушул эмени жанагы сиздин жиберген көрсөткөн слайдты электрондук вариантын алсак болобу деген суроолор көп экен. Абдан жакшы болот. Мен бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жасалган нерселер баардыгы бул жанагы патенттелбейт, же болбосо мен өзүм эч кимге бербейин десем, эмне үчүн сиздер мени жолугат элем? Мындай бир окуя болгондо, көп жыл мурда мен бир семинар өтүп аттым да, ошол учурда эки аял мындай унчукпай отурганда бир жакшы тема эле. Эмне болду деп кофе брейк учурунда эмне болду десем, аябай мындай жаныма келип калышты дагы. Ай, Дүйшөн агай, сиз айткан тема боюнча бизде жакшы ойлор бар, пикирлер бар дейт. Айтыңыз анда, келиңиз. Мындай чогуу талашалы десем, жок. Эгер биз айтсак дейт, башка бирөөлөр уурдап алат дейт да. Анда мен айткан элем, анда сиздер бекитип жүрө бериңиздер дегем да. Ошон үчүн мен айтат элем, мен албетте ирония жасагам. Ушуга окшогон идеяларды мен сиздер менен бөлүшпөсөм, анда бул ой ошол бойдон эскирип кала берет. Наоборот, тескерисинче сиздерге айтсам, сиздер башка нерселер айтсаңыздар, мен дагы өзүмдүн кийинки презентацияларымда жакшыраак кылам да. Ошон үчүн менде эч жашыруун материал жок. Окуңуздар, алыңыздар, сын пикир айтыңыздар, сунуштарыңыздарды айтыңыздар. Рахмат агай, эгер мүмкүн болсо мен почтама жиберип койсоңуз, мен бул жактагы агайлар пошталарын жиберди, сизге ошолорго жиберем. Андан кийинки агай сизди чарчатат окшойбуз. Мейли. Ушундай конференцияларды мүмкүн болсо сиз менен бир жумасында бир жолу ушундай сабак кылып турсак болобу деген суроо. Убактыбыздын бүтүшүнө дагы 10 мүнөттө калыптыр. Акынбек, мен тилекке каршы буга жок деп айтып кетейин. Мен абдан сиздер менен баарлашканым мага аябай жагат. Мага эң жаман жагы сиздерди уга албаганым. Андан көрөк мен түз отуруп сиздер менен сиздердин үнүңүздөрдү угуп, жүзүңүздөрдөгү реакцияны көрүп, өзүмчө ушундай энергия алат элем. Бүгүн эми технологияга байланыштуу көрө албай атам анда. Эми экинчи себеп, мен жумасына чыга албай калат ошойм, себеби бул өтө көп убакытты даярданып алат экен. Анан бул жакта дагы мен бир программаны жетектейм да. Студенттер менен, анан окутуучулар менен иштеп туруп, өтө көп убактым болбой калат экен. Ошон үчүн ар жума сайын чыга албай калат экенбиз. Анан дагы сиздер да жадата бербейин, анан ошол Дүйшөн агай дагы чыгып атат дебестен, кийинчерээк дагы бир жакшы теманы сүйлөшүп алсак, акын сизге балким сунуштар болсо, ошону 2 жумабы, 3 жумабы анан кийин дагы байланышсак. Дароо ар жума чыккандан көрөк, мисалы үчүн анда мен анда тез эле сиздерди жадатып туруп, анан агай качан токтотот дегенге алып барбай эле коелу. Жок, агай, чоң рахмат. Агай, андан кийинки дагы бир суроо бар экен. Алиев дейт, ушундай кырдаалда жакшы тема тандап, мугалимдерге, ата-энелерге аябай чоң үлгү болдуңуз дейт. Ыраазычылыгын билдирип коеюн. Андан кийинги кээ бир адамдар ачуулуу жана урушчаак болушат. Ошондой адамдар жок жерден уруш чыгара беришет. Теңелбейин десең да өздөрү башташат. Ошол кырдаалдан кантип чыгып кетсе болот деп Луиза Кубанычбекова деген эжекебиз суроо берди.
Луиза кызым, ал маселе менде деле бар. Ал барыбызда бар да. Эми табиятынан кээ бир адамдар, мындай мисалы үчүн бир нерсеге нааразы адамдар да бар да. Алар күнөөнү сырттан издеп калганда, тилекке каршы алардын жолу да болбой, бир нерседен ушу эме кылып калган, зак чегип калган, же жаштыгында мындай мээримди азыраак көрүп калганбы, же болбосо бир ийгиликке жетем деп жетпей калганбы, же бирөө алдап кеткенби? Андай адамдарыбыз да бар да. Кээ биркилер болсо ушундай башка менин турмуштагы милдетим башка бирөөлөрдү ушу ордуна коюу, башка бирөөлөргө ачууланып, мындай урушуу деген эме бар да. Фейсбукту карасаңыз, алардын жазганы эле мындай ачуусу чачырап турат да. Андайдан мен мүмкүн болушунча убактыңызды, Луиза айым, Луиза кызыбыз, убактыңызды өзүңүздүн жашооңуздун продюсери өзүңүзсүз, кожоюну өзүңүзсүз. Өзүңүз тандаңыз, кандай адам менен көбүрөөк убакыт өткөзгүңүз келет, кандай адам менен өзүңүз азыраак убактыңызды өткөзгүңүз келет. Бирок кээде жумушка байланыштуу, жагдайга байланыштуу ачуулуу адамдар менен да иштешкени туура келет. Бирок мүмкүн болсо мындай бактылуу мүнөттөрүңүздү өзүңүз каалаган адам менен көбүрөөк өткөзгөнгө аракет кылыңыз деп коеюн. Рахмат агай. Акынбек каалап айтып коеюн дедим эле. Саламатсыздарбы? Баарыңыздар менен учурашып, жүз көрүшкөнүмө кубанычтамын. Дүйшөн агай саламатсызбы? Мен Каракөл, Алымкан Бопоновна. Анан мен эжеке, Алымкан эжеке, мен сизге карызмын. Сөзсүз барып, бул жерде Ооба. Буюрса 2 жылдан бери убакыт саатын айтат, сөзсүз барам. Ооба, күтөбүз сизди. Бүгүн чындыгында баарыбыз үчүн мындай күткөн семинар болду да. Азыр биз ар бирибиз жакшы сөзгө муктажбыз, ар бирибиз. Анан ушундай мезгилде биз мугалимдер башкаларга үлгү болуп, башкаларга жөлөк болуп, башкаларга жол көрсөтүп, ушул жагдайдан чыгып кетишибиз керек да. Анан ушундай семинарлар уюштурганга сизге чоң рахмат. Дүйшөн агай, Акынбек, силерге чоң рахмат. Кудай буюрса, ушундай семинарларды тез уюштуруп турушубуз керек. Анткени биз бири-бирибизге дем беришибиз керек, бири-бирибизге жөлөк болушубуз керек. Анан биздин артыбызда турган мугалимдерге, окуучуларга, элге дем берип, Кудай буюрса, бул күндөр да өтөт, жакшы күндөр келет, жакшылык болот деп баардыгына дем берип турушубуз керек. Рахмат агай, мен өтө кубанычтамын. Рахмат эжеке. Аябай сонун, Алымкан эжеке, сиз дагы биздин атыбыздан ошол деги эле Каракөл шаарындагы сиз тааныган мугалимдер болсо, башка жердеги Каракөлдөгү мугалимдердин баарына дагы мындай колдоо көргөзүп, аларга да биздин саламыбызды айтыңыздар. Сиз айткандай, бул кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз. Алар бир аз кыйналып, аларды сындаган дагы адамдар болуп атат. Кээ бирлери адашып ката кетип калса, адашып калса, урушкандар болуп атат. Ушул учурда мындай бир аз сабырдуулук менен кое тургула, эжекелер, агайлар, иштей бериңиздер. Баары биз сиздерди колдойбуз деп койсоңуздар, ошого ыраазы болобуз. Рахмат. Агай, Жамал Парпиева деген эжеке, Дүйшөн агайга чоң рахмат. Агайды жакындан билген адам катары айтат элем. Өзү айткандай үлгү болчу адам да, өзү айткандай адамдык касиети жогору инсан дейт. Жамал эжекени мен аябай жакшы тааныйм. Жамал эжеке менен мындай чогуу биз магистратурада да окуп, аябай ал жакта бир туугандай болуп калганбыз. Жамал эжекенин жылуу сөздөрүнө чоң рахмат. Албетте Жамал эжеке, мен кээде мындай өзүмчө үлгү болгонум менен кээде анчалык үлгү деле боло албай калам. Аны мен жакындан тааныган досторум да билет. Кээде менде деле мындай адашкан жактарым көп. Ошон үчүн пендебиз. Бирок мындай мыкты болушка аракет кыла берели баарыбыз. Сөз алсам болобу? Болот, убакыт аз гана калды. Бир аз эртелеп. Мен 1 минутага жетишет болушум керек. Саламатсыздарбы бардыгыңыздарга? Дүйшөн агайды биз болсо ошол президенттин астында уюштурулган кеңештин мүчөсү катары тааныйм. Эң жакшы ошол Казакстандын аймагында жашаган кыргыздарга көп жардамын, салымын кошот. Агай, рахмат сизге, сабагыңыз абдан жакты, ишиңизге ийгилик. Бардыгыңыздарга ийгилик. Рахмат Максат айым. Максат айым, чоң рахмат. Максат айым да өзү жөнүндө айтпай атат. Максат айым да мыкты кызыбыз, өзү Индиядан окуп келген. Теге эле мындай тааныштырып берсек, ушул жерде отургандардын баардыгы мындай жакшы пикирлер, саналаштар бүгүн эфирге чыгыштыр.
Рахмат агай. Буюрса мен суроолорду бул жакта алдым. Акырын мен сиздин өзүңүздүн почтаңызга жиберем. Анан ошол жактан эме кылабыз. Убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Дайыма ушундай жалпы эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү сыймыктанган билимге, илимге ушундай суусап турган инсандарды сугарып турган эки дүйнөнүн бактылуулугун көргөн бактылуу агайлардан болуңуз. Биз сиз менен дайыма сыйынтынабыз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу катышуучулар, баарыңыздарга дагы ийгилик. Кудай буюрса, мына агайдын жакшы сөзүн уктук. Ошон үчүн биз ушул үйдө отуруп, эртең бул нерседен чыккандан кийин ушундай позитив менен чыгып туруп, элибизди, жерибизди өнүктүрүүгө салым кошушубуз керек. Рахмат. Агай, сөз сизде. Ошон үчүн урматтуу кесиптештерим, жердештерим, жана мен дагы сөзүмдө айтып өттүм, дегеле позитив болуп, жакшы маанайда болуп, жакшы тилекте болуп, бири-бирибизге мындай жакшы энергия тартуулай берсек, ал кошулат экен, бири-бирине көбөйөт экен. Жана мен досум деп айтып өттүм, Асылбек Жоозонбековду мен ал аябай жакын досум болуп эсептелет, ал сөзсүз. Бирок анын бир ошо мен суктана турган нерсем, ал ар бир нерседен позитив көргөнгө аракет кылат да, жашоо керемет деген дебизи. Ошондуктан баарыңыздарга айтып өтөйүн, бул нерсе мисалы үчүн азыркы кыйынчылыктарда жеңип чыгалы, анан да кээде ушул ысык суум жок, муздак суум жок, же болбосо бир көйгөйүм бар деп отура бергенде кээде чет өлкөлүктөр дагы бар. Болбогон нерсеге дагы мындай арызданып, капа боло беришет да. Мен айтам, ошол учурда баягы карап көрсөңөр, 5-6 саны аман эмес балдарыбыз дагы бар да, кыздарыбыз бар. Ошолорго барып сүйлөшүп отурсаң, өзүнчө мындай неме кылат экенсиң да. Демек, миң жолу, миң мертебе өзүнчө ыраазы болот экенсиң. 6 саның аман болуп, жакшы жашап, азыркы мындай ушул эмеде кыйынчылыктарда болсо дагы баары бир мындай бизден алда канча кыйынчылыкта жашаган адамдар да бар экен. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, бүгүн келип ушул агайда бир нерсе айтса керек деп атайын, убактыңыздарды бөлүп чыгып, өзгөчө мугалимдер, сиздер кечке кыйналдыңыздар. Биринчи жолу ушул дистанттык деп туруп, бул санариптештирүү деп туруп, президентибиз аябай жакшы нерсени баштап берген. Бирок бул жагдайга байланыштуу мен бир ушул кыйынчылык учурунда бир позитивди көрүп кетейинчи. Бул ушул вирус же болбосо карантин учурунан биздин мугалимдерибиз техниканы мыкты өздөштүрө баштадык. Zoom, Classroom, Google Classroom, Балебатер деген сөздөрдү үйрөнүп, колдонуп атабыз. Демек, ушул жагдайдан дагы биз алдаганча секирип жасап, кийин ушул ылайым ушул эмеде бүткөндөн кийин дагы мынау оор күндөр аяктагандан кийин дагы мугалимдер ай кое турчу. Мен бүгүн студенттериме, окуучуларыма Zoom менен иштеп коеюнчу деп туруп, алар дагы өзүнчө чыгармачыл иштей берсин. Баарыңыздарга аманчылык тилеп кетейин. Жакшы күндөрдө жолуга берели. Рахмат агай. Саламатта калыңыз. Ийгилик.